Ош шаарындагы Аймончок балдар бакчасы курулганына 1 жыл боло элек. Бирок ал кайра оңдоого муктаж. Имараттын жарака кетип, полдордун асты ачылып, жылытуучу түтүктөрү жакшы жылытпай калган. Буга чейин бул маселени Ош шаардык кеңешинин 30-майдагы отурумунда депутат Арыпбек Айтбаев да айтып чыккан. 200 балага ылайыкташкан мекемеде учурда 173 наристе тарбияланып жатат. Биринчи кабатына киргенде эле дуалга жамалган башка түстөгү туш кагаздар жана тактайчаларды көрүүгө болот. Имаратты мындай жарака кеткен жерлерин курулушту бүтүргөн компания бир жума алдын эле жаап кетишкен экен. Азыркы тапта полдун айрым бөлүктөрү ажырап турат. Условия негизи жакшы. Ысык суу бар, арестондор деле бар, бардыгы бар, бирок кышында кичине кыйналып биз экинчи этажда үшүп калганбыз. Когда көчөдө 7 градус болду го, -7, -10 болгондо, -15 болгондо деле биздин группабыз экинчи этаждарда где-то 7 градус болчу, 10 градус болчу да. Аймончок балдар бакчасын куруу үчүн жергиликтүү бюджеттен дээрлик 26 миллион сом бөлүнгөн. Тендерде СК Лидер жоопкерчилиги чектелген коому утуп чыккан. 2020-жылы башталган курулуш 2021-жылы октябрь айында колдонууга берилген. Курулушту баштан аяк Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы көзөмөлдөп кабыл алган. Мекеменин жетекчиси Шумкарбек Пайзиев жыл айланбай дуалдарда жаракалар пайда болгонун ырастады. Анын айтымында бала бакчанын жамааты да нормаларды сактаган эмес. Анткени имарат жайгашкан жер ак топурак болгондуктан ал жерге суу агызганга болбойт. Бирок алар алма көчөттөрдү эгишкен. Пайзиев ушул тапта имарат толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатканын, кеткен чыгымды курулуш компания өзү жабаарын билдирди. Булар бүт ошону эккен дагы полив кыла беришкен. Акырындык менен жанагындай ак топуракка, эзилген ак топуракка суу кирип туруп, ошондой майда тирешине ичинен кетишти ыктымал деген бүдөмөккө эмеге келип атабыз да, азыр пикиргечи. Эми ал специалист гана так айткандан кийин гана билип болот да. Барып туруп баягы майда тирешиналарга жана коем курулушта ушундай да. Жана тирешиналар чоңойбодуну билиш үчүн маяктап коюп, маяк койгонбуз. Маяк коюп, кече мына жаз айы ушул айга чейин күттүк, эч кандай маяк чоңойгон жок. Бул деген андан ары дальше тирешина чоңойгон жок дегенди билдирет да. Биз бирөө ошол эле мезгилде кат жазганбыз куруучу компанияга. Куруучу компаниянын 3 жылдык кепилдик мөөнөтү бар да. Эгер кандайдыр бир дефект болсо, өзүнүн эсебинен бюджеттен акча албастан оңдоп бериш керек. Биринчи кабаты бүттү, экинчи кабатын толук капиталдагы мөөнөт көрүп, мына бир 5-4 күн ичинде бүтөт. Болду. Эч маселе жок башка. СК Лидер компаниясы менен байланышканыбызда алар жаралган кырдаал боюнча түшүндүрмө берүүдөн баш тартышты. Жетекчиси Бактыбек Төрөбаев бузулган жерлерди кайрадан оңдоп беребиз деген гана жооп менен чектелди. СК Лидер ЖЧКсы турак жай жана турак эмес имараттарды куруу менен алектенет. Компания Ош облусуна караштуу Араван районунун Чегабат айыл аймагында жайгашкан. Директору жана негиздөөчүсү Төрөбаев Бактыбек Тилебалдиевич. Ачык булактарда СК Лидер Ош мэриясы менен тыгыз иштешкенин көрүүгө болот. Компания 2019-жылдан 2022 жылдын октябрына чейин 80ге жакын тендерди уткан. Алардын дээрлик 90% утуп чыккан жана 210 миллион сом киреше тапкан. Төрөбаевдин атында Демал ден соолук комплекси ЖЧКсы да бар. Мекеме былтыр 27 декабрда ачылган. Компания эс алуу жана көңүл ачууну уюштуруу менен алектенет. Бактыбек Төрөбаевдин бир тууган агасы Омурбек Төрөбаев Ош облусу боюнча ири салык төлөөчүлөр башкармалыгынын башчысы болуп эмгектенет. Ал 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыккан жогорку кеңешке шайлоого Замандаш саясий партиясынын тизмесинде 25-номерде катышкан. Юрист Замир Пусуртегиндин айтымында мамлекеттик кызматкерлердин туугандары кызмат көрсөткөн же товарды алып келип бере турган компания катары мамлекеттик тендерлерге катыша албайт. Бул туу кызыкчылыктар кагылышын алдын алуу үчүн мыйзамда жазылган. Силер айтканда, значит, бул жакын туугандар. Мамлекеттик тендерлерге катышып жатканда ошо комиссия бир сыйра текшерип коюш керек. Себебинен силер айткандай бул аябай чоң кызматтагы адам экен бир тууганы. Демек кандай бир таасири боло алат. Бул деген сөз мамлекет сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6-беренесине карама-каршы келет, эгерде ошо тендерге катышкан болсо бир тууганычы. Сиз медианы көрдүңүз. Пикириңизди жазып, материалды бөлүшө кетиңиз. Сиздер менен мен Айдана Осмонова болдум.